Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен эфирде көчүрмө программасы, аны мен Таалай Мамбетов алып барамын. Бүгүн биз жер иштетүү саясаты тууралуу кеп козгойбуз. Эгерде кызыккан суроолоруңуздар болсо, биздин социалдык түйүндөр жана ошондой эле WhatsApp номерлерибиз аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө экрандарга чыгат деген үмүттөбүз. Ал эми студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын Айыл, суу жана токой чарба министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы, агроном Асаналиев Турусбек мырза. Ассаламу алейкум, кош келиңиз. Саламатсыздарбы. Бүгүн аке буюрса ошол жер иштетүү саясаты тууралуу кеп козгойбуз деген жакшы үмүттө турабыз. Анан негизи эле азыр Кыргызстанда жалпы ала турган болсок, жер иштетүү саясаты кандай деңгээлде жүрүп жатат? Бүгүнкү күндө жер иштетүү саясаты такыр токтоп калды десек болот да. Эми такыр токтоп калды дегенден алысмы? Бул илимий жагынан. Анткени ошо биздин дыйканчылык илим изилдөө институту, ошол бизде топурак таануу институту болгон мурда. Ошо топурак таануу институту толук курамы менен ошо Кыргыз институт жана жер дыйканчылык институтуна өткөрүлүп берилгенде, бирок бүгүнкү күндө ошол институт такыр иштебей жатат да. Бул жерди кандай иштетүү саясаты боюнча ошол институт бизге бүгүнкү күндө рекомендация бериш керек эле да. Мына ушул багыт такыр иштебей жатат да. Эми дыйкан бүгүнкү күндө продукция өндүрүп атышат. Продукция өндүрүп аткан менен ошол продукциялардын сапаты кандай болуп атат. Жана канчалык деңгээлде азык зат менен толук камсыз кылып атат ошол топурактын өзүн. Мына ушул саясат жүрбөй жатат да. Эң негизгиси бул биринчиден кадр маселеси болуп атат да. Жерлерде агрономдун жоктугу билинип атат. Мына ар бир тармактын өзүнүн технологу болуш керек. Мына ушул агроном деген ушул айыл чарба багытында жерлердин канча жер семиткич бериш керек экен, кайсы убакта айдаш керек, кайсы убакта кайсы өсүмдүктөн кийин кайсы өсүмдүктү өстүрүш керек, аны кандай өстүрүш керек, кайсы убакта жыйнаш керек деген маселелердин баардыгы ушул агрономдор жүргүзүшү эле. Бүгүн ар бир дыйкан өзүнчө агроном болуп калды да. Эң негизгиси ушул бүгүнкү күндө топурак маселеси, топуракты иштетүү маселеси, ушул саясат мына бизде топуракты коргоо боюнча мыйзам да бар. Бирок ошол мыйзам бүгүнкү күндө аткарылбай келатат да, иштебей жатат. Мына эмне үчүн мен мындай иштебей жатат деп айтып атам? Буга негиз мындай болуп атат да. Мына бизде ушул жер семиткичтер боюнча фосфордук жер семиткичтер, калийдик жер семиткичтер, азоттук жер семиткичтер болуп, бул 3 түрлүү макроэлементтер керек да. Мына ушулардын баардыгы тең жанагы суперфосфат, амофос, диамофос деген булардын баары фосфордук жер семиткичтер. Калий туздары деп коет. Бул калий жер семиткичине кирет. Аммиак селитрасы, карбамид бул азоттук жер семиткичтерге кирет да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга ошо акыркы мезгилдердин эгер статистикасын ала турган болсок, 100 000 тоннанын тегерегинде 120 000 тоннага чейинки жер семиткичтер келет бизге сырттан. Бизде өзүбүздү жер семиткич чыгара турган завод жок. Мунун көпчүлүгү Өзбекстандан келет, Россиядан келет, Казакстандан келет. Ушул 120 же болбосо 100 000 тоннанын ичинен болгон бир 5% фосфордук гана жер семиткичтер келет да. Калган жер семиткичтин баары бүт эле азоттук жер семиткичтер. Ошол азоттук жер семиткичтер ошо 100 000 тонна болсо, ошо 95 000 тонна азоттук жер семиткичтер. А бизге 430 000 тонна жер семиткич керек Кыргызстанга негизи. Ошонун ичинен 21 000 тонна калий жер семиткичте, калганы болсо жана 129 000 болсо фосфордук жер семиткичтер да. Эми мына ушул эле көрсөткүч бизге айтып атат да, Кыргызстанда топуракка азык зат берүү такыр токтоп калган деп айтсак болот да. Ошон үчүн мына биздин өндүрүп аткан продукциялардын мына жазгы мезгилде мына азыр бир аздан кийин арбуздар чыгат. Мына ошол арбуздар кандай чыгат? Коркпой туруп жей алабы? Мына биринчи чыккандардын баарын эч ким жебейт. Анткени жалаң жер семиткич мына фосфор, калий жер семиткич бербей туруп эле
жалаң эле селитра берип жатат да. Селитра, карбамид. Мына ушулардын баардыгы тең биздин топурактын ичинде жалаң азык зат, витамин эмес, уулуу затты өндүрүп атабыз да. Мына өтө нитрат өтө көп болгондон кийин биринчиден боорду талкалайт, экинчиден ошол нерв системасына тийиштүү болгон оорулардын баарын тең козгойт да. Анын үстүнө мына арбуз жеп алып дагы отравление болуп өлүп калган дагы учурлар бар да бизде. Мына ошон үчүн бул жалгыз эле арбузду эмес, помидорду да өстүрүп атабыз. Мына андан сырткары бадыраң өстүрүп атабыз. Мына картошкаларга дагы көп колдонуп атабыз. Мына ушул колдонуп аткан продукциялардын баардыгы тең көпкө сакталбайт. Эмне үчүн көпкө сакталбайт? Анткени нитрат көп болгондон кийин бул өсүмдүктөр дагы сактоо мөөнөтү дагы жоюлат да. Анткени бат эле бир жумадан жетпей туруп эле чирип баштайт да. Мына акыркы мезгилдерде мына бизде жакшы өнүгүп атты эле, ушул дагы эле өнүгүп атат. Малина, ежевика, кулпунайларды өндүрүп атат да. Мына буларга дагы көпчүлүк убакта ошо селитраны берип коюп, бул түшкө жетпей баары агып кетип атат да. Мына ушулардын баардыгы тең ушул топурак жагында туура эмес иштерди жүргүзгөндүктөн болуп жатат да. Мына ошон үчүн Топурак изилдөө институту бар болчу деп атасыз да. Ал кандай сунуш пикирлерди берчү, мисалы дыйкандар үчүн эмнелерди изилдечү? Эми топурак таануу институту биздин ушу биздин тоолуу райондордун топурагы деп коет. Мына ушул топурактардын баарын изилдеп, ушуларды морфологиясын же болбосо ушу топурактар кандай пайда болду, кандай кайсы курамына кандай заттар турат, ошолордун баарын изилдеп туруп, бүгүнкү күндө ушул биздин илимий деңгээлде рекомендация берчү. Кайсыл жерге кандай өсүмдүктү өстүрүш керек, кайсыл жерге канчалык жер семирткичти бериш керек, ошолордун баардыгы тең ошо союздун убагында ар бир чарбанын өзүнүн ар бир талаанын номерине жараша ошол жерлерге кандай деген жер семирткичти бериш керек, канча деңгээлде бериш керек, ошонун баардыгы тең эсептелип чыккан да. Мына ошол бүгүнкү күндө жанагы айтып аткан жалпы 430 000 тонна жер семирткич керек деп аткан, биз ошол 80-нчи жылдардагы изилденген ушул рекомендация берилген эмелерге таянып атам да мен. Илимий изилдөө иштерин менен рекомендация берген. Бүгүнкү күндө болсо айтып атпаймынбы, негизинен биз селитраны көп берип атабыз. Мына ошо илимий топурак таануу институту изилдеп чыккан, Кожаков деген ошол аксакал болгон, ошол өзүнүн илимий иштеринде жазып атат. Эгерде 300 килограммдан жогору берилсе азоттук жер семирткич, ал деградацияга учурайт дейт. Ошол топуракта иштей турган микроорганизмдер топурактагы азык заттарды бөлбөй алат. Мына булардын негизинде келип ошол топурак чопо сыяктуу болуп, суу сугаргандан кийин катып калат кадимкидей. Булардын баардыгы тең өсүмдүктүн өсүшү болот, бирок түшүмгө жакшы пайда бербейт да. Эми ушулардын баардыгын тең бүгүнкү күндө дыйкандарыбыз бул маселени түшүнбөй жатат да. Баары тең эле эрте баягы жаз эртегелери менен бизде сөз козголот. Биз канчалык деңгээлде минералдык жер семирткичтерди алып келебиз, минералдык жер семирткич жетеби деп. Андан рапорт беребиз. 100 000 тонна жер семирткич келет. Мына ошолордун баарын колдонобуз деп. Бул болсо биздин 4төн 1 гана бөлүгүн аткарып атат. Бирок кандайча аткарып атат? Тескерисинче аткарып атат да. Бизге ошол 200 000 тонна керек болсо, бизге 100 000 гана тонна селитра келип атат да. Бул эмнени айтып атат? Бүгүнкү күндө дыйкандар да толук кандуу, селитраны дагы толук кандуу жеткизбейт да. Берип аткан дыйкандар болсо, бул негизинен жашылча өстүрүп аткандар, жүгөр өстүрүп аткандар мына селитраны ошол жака гана берип атышат да. Пахта өстүргөндөр жакында эле ушул Ош жергесине барып келдим. 1 гектарга 700 килограммдан берет да. Ал эми арбуз өстүрүп аткандар, башкалар болсо 500 килограммдан 700 килограммга чейин. Пияз өстүрүп аткандар болсо 1 тоннадан 2 тоннага чейин селитра берип атат да. Бул 10 эсе 20 эсе көп топуракка нитратты берип атабыз да. Мына ушунун негизинде
биздин топурактар толук кандуу иштебей жатат. Негизи топурак бул тирүү организм. Тирүү организм дегеним биз мисалы үчүн бизде микроорганизмдер жок болуп калса дизентерия болобуз да адамдарда. Топуракта дагы ушул сыяктуу эле процесс жүрүп атат да. Биз ошол микроорганизмдердин иштешине толук кандуу мүмкүнчүлүк бербей жатабыз. Мына ошон үчүн биз ушу биздин саясат топуракты коргоо биринчиден. Экинчиден ушул топуракты туура пайдалануу, туура даярдоо, анан туура продукция өндүрүү болуп атат да. Эң негизгиси биз ушул саясатты жүргүзбөсөк, биз эч качан өзүбүздүн продукциябызды экологиялык таза деп да айта албайбыз, анын үстүнө жогорулаган жакшы түшүмдө ала албайбыз. Эгерде жогорудагы сиз айтып аткан жер семирткичтерди колдоно бере турган болсок, балким 5 жылдан же 10 жылдан кийин эмне деген көйгөйлөргө, кандай проблемаларга биз жолугушубуз мүмкүн? Биз уже бул проблемага түштүк жергесинде биз уже бул проблемага келдик. Бул проблемалар бар. Анткени жери арык болгон үчүн продукцияны жакшы ала албай жатат. Мына дагы бир экинчи маселе, Талас областында төө бурчакты өстүрүп атабыз жылдан жылга. Бир эле жерде бул дагы бизде проблема болду да. Анткени химиялык заттарды көп колдонуп атабыз ушул Талас жергесинде, гербицидтерди, ошо ото чөптөрдү өлтүргөнгө. Анын үстүнө бүгүнкү күндө кээ бир айрым дыйкандар жер семирткич берет экен деп булар дагы селитире баштады да ошо төө бурчакка. Негизи төө бурчактын өзү азотту топтой турган өсүмдүктөрдүн катарына кирет да. Негизинен бул жерлердин баардыгын тең бүгүнкү күндө ошол жана химиялык заттардын баарын тең токтотуп кайра иштетиш керек. Дагы бир нерсеси эрозия. Мына суу сорганда дагы сууну көп кое берип, биз өзүбүз жердин асылдуу бөлүгүн жалаң Казакстанды көзгө кетип атат да, ошо жууп кетип атат. Бул водный эрозия болуп атат да, суу эрозиясы болуп атат. Мына ошолордун баардыгын тең биз дыйкандарга туура түшүндүрүшүбүз керек, туура иштетишибиз керек да бул багытта. Бүгүнкү күндө бул жерлерди кантип кыска мөөнөттүн ичинде кайра калыбына келтире алабыз? Азыр ушул химиялык заттар, же болбосо фосфор органикалык топуракта топтолуп калган химиялык заттарды бизде флора С, фитофлора С деген жер семирткичтер бар да. Булардын курамында негизи гумин кислоталар иштейт. Мына ушул жер семирткичтерди эгерде колдоно турган болсок, булар жанагы химиялык заттарды нейтрализовать этет. Андан кийин нейтралдаштырылгандан кийин, же болбосо жоготкондон кийин топуракта азык заттарды, мына фосфор, калий деген азык заттар көп топуракта, бирок алар өсүмдүк ала албай турган шартта. Буларды өсүмдүк ала турган шартка бул гумин кислоталары мобилизовать этет дагы, ошо өсүмдүк ала турган шартка алып келет. Мына ушул жер семирткичтер менен биз кыска мөөнөттүн ичинде жана деградация болуп аткан өзүбүздүн жерлерди кайра калыбына келтире алабыз да. Эми бул флора С, фитофлора С эмес, мындан сырткары дагы Грохус деген жер семирткичтер жаңыдан келди. Ошо Грохус деген ал дагы торфогумин жер семирткичтери. Андан сырткары Реал Органик деген жер семирткич бар, өзүбүздө чыгат. Бул жер семирткичтерди жанагы дагы Биоплюс деген жер семирткичтер чыгарып атат. Мына ушул гумин кислоталары курамында бар жер семирткичтер негизинен бүгүнкү күндө керек болуп атат да. Мына ушул жер семирткичтер менен иштешибиз керек. Негизи бул эме илимий жагынан дагы бир нерсени айтып кетейин. Аралык айдоо деп коет, же болбосо промежуточная культура деп орусча айтканда. Эгерде биз күзүндө төө бурчакты жыйнап кетсек, ал жерге биз тритикаль же болбосо күздүк, кайсы бир күздүктү айдап коюшубуз керек, күздүк будай болсо деле. Жазгы мына май айына чейин кадимкидей көтөрүлүп калат ошол күздүктөр. Биз ошол май айында жерди апрелдин аягында айдап койсок, бул дагы топуракка кадимкидей органикалык жер семирткич бергенге барабар болуп калат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз ушул илимий изилдөө иштерин жүргүзүп атабыз Талас университети менен биргеликте.
ушул топуракты кандай калыбына келтирүү, энергия экономдуу жол менен кандай биз топурактарды калыбына келтиребиз деген ушул министрликтин ушул сорт участкасы бар. Ушул сорт участкада былтыр дагы илимий иштерди жүрдү. Быйыл дагы ушул илимий иштерди улантып атабыз. Кудай буюрса бир негизи 3 жылдык 5 жылдык илимий негизин изилдөө иштеринин негизинде бир тыянак чыгып, анан рекомендация бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Анан бүгүнкү күндө ушул алдын ала алган прогноздорубуз боюнча ушул иштерди биз туура жол менен баратабыз деп ойлойбуз да. Жогоруда айтып атасыз, мисалы көпчүлүк биздин мындай жердин асылдуулугу балким витаминдер дейбизби, Казакстан тарапка өтүп кетип суу менен жайпалып депчи. Суугаруунун канчалык маанилүүлүгү бар, анан кантип суугарыш керек? Эгерде туура менен суугара турган болсо, жерге кандай зыян берилиши мүмкүн? Эми эң биринчиден ушу суугаруу режими деген бар да, режим орошения деген бар. Мына ушул суугаруу режимдин өзү биз ар бир жөөктөрдү, мына мен Талас жергесинде көп эле болуп жүрөм. Булар арыктарды узун кылып коет да. Анан бүгүн очередь келип калды, эртең сенин очередиң, жерди батыраак суугаш керек дейт дагы, сууну көтө көп коюп атабыз да. Ошонун негизинде жанагы кыртыш бизде асылдуу бөлүгү 30 сантиметр болот да, жылысы күрдүүлүгү күчтүү жердин жогорку горизонт эле 30 сантиметр аралыкта болот жердин кыртышы. Мына ошол кыртыш жуулуп кетип атат да. Мына бул 1% ошо кыртыш пайда болуш үчүн 1% гумус пайда болуш үчүн 100 жыл убакыт керек. 100 жыл убакыт керек. Эми эсептеп көрүңүз. Биз ошол кыртышты канчалык ылдам жуудуруп атабыз сууга. Эми бул маселени биз өзүбүз суугаруу маселесине келгенде биз түп тамырынан революциялык подход керек да, мындайча айтканда баягы мына азыр тамчылап суугаруу деп атканыбыз бар. Мына ушу тамчылап суугаруу же болбосо импульстук суугаруу же жамгырлатып суугаруу, мына ушул методдорду колдонушубуз керек да. Андан сырткары эми бул Төбө Бурчак жагында илимий иштерди жаңы эле баштадык. Бирок бул жетишсиз биз жүргүзүп аткан илимий иштерчи. Бул илимий иштерди өтө жогорку деңгээлде башкача жүргүзүш керек да. Мисалы үчүн ушул канчалык деңгээлде аралыгы канча болуш керек, кайсы сорттор керек, өзүбүз да сортторду чыгарышыбыз керек. Мына ушулардын баардыгы тең алдыда жасай турган иштерибиз көп. Өзүбүздүн да продукциялары мына быйыл Румыниядан ушу заказ келип, Румынияга 9+ деген калибровкадагы Төбө Бурчактар керек бизге дегенден, ошол Төбө Бурчактарды биз канчалаган тоннаны элеп атып араңды чыгардык да. Эгерде биз жана колдонуп аткан жер семирткичтер менен колдоно турган болсо, анда бул проблема чечилет эле да. Анан эң негизгиси органикалык деген маселеге келип такалганда, бүгүнкү күндө жанагы эмелер көбөйүп кетти да, жөргөмүштөр көбөйүп кетти, оорулар көбөйүп кетти. Мына ошолордун баардыгына тең биологиялык бүгүнкү күндө препараттар бар да. Мына ошол эле ооруларына каршы фузариоз, фитофтороз, ржавчина дегендер бар. Ошолордун баардыгына тең мына фитофлора С деген жер семирткич кадимкидей жардам берет да. Андан сырткары бизде мына триходермин деген заттарды чыгарып атат ошо биздин биофабрика. Мына ушуларды колдош керек. Габробракон деп азыр ошол курттарга каршы энтомофагтарды колдонуп атышат. Мына ушул нерселерди колдонушубуз керек да. Мына Симбиофармдын продукциялары бар биологиялык. Ошол Bacillus thuringiensis деген ошо бактериялар менен препараттар жасалган. Мына ошол препараттардан биз колдонуп, бүгүнкү күндө өзүбүз пока аларды жасай албасак дагы сырттан алып келип, биз ошолорду колдонуп, жанагындай химиялык эмес, өзүбүзгө зыян келтирбей турган нерселерди колдонушубуз керек да. Таза органикалык жаткан таза деген азыр жогоруда сиз атап өткөн мисалы жер семирткичтер, алардын зыяндуулугу берки
мисалы аммиак, аммофос деген сыяктуу жер семирткичтерге караганда азыраакпы же такыр жок деп айтсак болобу? Негизи такыр жок деп айтсак болот. Эмне үчүн такыр жок? Анткени бул гумин кислоталары, бул гумус деп коебуз. Мына негизги биз топурактын гумусу канчалык көп болсо, канча пайыз көп болсо, ошончолук өңү кара болот да. Мына мисалы үчүн биз боз топурактарды карай турган болсо 0,5тен 2,5%га чейин эле гумус бар. Ал эми тоонун топурактарын карай турган болсок, ал жерде 10%дан 15-20%га чейинки гумус бар да. Канчалык топуракта ошо гумус көп болсо, ошол топурак өңү кара болот да, жакшы болот. А бул жерде эмне үчүн кара болуп атат? Анткени органикалык заттар ошол топуракта көп болот да. Органикалык зат көп болгондон кийин микроорганизмдер көп болот. А микроорганизм көп болгондон кийин ал жерде көптөгөн ферменттер жана ар кандай заттар пайда болот. Мына ошол заттардын баардыгы тең өсүмдүккө витамин болуп берет да. Канчалык биздин топурагыбызда микроорганизмдер көп болсо, бул микроорганизмдагы патогендүү микрофлора же болбосо пробиотиктер болуп бөлүнөт да. Баягы бизге пайдасы бар, ал эми патоген болсо жанагындай оору жугуза турган да, өсүмдүккө оору жугуза турган. Мына ошолордун баардыгы тең баланска алып келе тургандай иштерди жүргүзсөк, жанагындай органикалык таза продукция жегенге мүмкүнчүлүк болот да. Негизи бул торфогумин жер семирткичтери ар кайсы завод өзүнчө чыгарат. Анан ар кайсы заводдун өзүнүн класстары бар, адамга зыяндуу болуп отурат. Бул 4-класска кирет, зыяндуу эмес да, эч кандай. Бул жер семирткичтерди мисалы үчүн флорес, фитофлорестерди болсо, бул фитофлора дегенде составында бактерия бол, бул малга да берилет, балыктарга да берилет. Ошол оору болуп аткан жерлерге биз алдын ала жер айдардын алдында чачабыз. Булар болсо топурактагы жана бүгүнкү күндө мына картошканы карасаңар кандай сапаты жок. Оорулар аябай көп, жалаң чирик болуп атат. Мына ошол чирик оорулардын баарын тең жок кыла турган нерсе да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул биологиялык препараттар менен иштеген жаңы заман талабы да. Анткени биз биринчиден мына ковидте көрүп атасыздар, иммунитетти кимики начар болсо, ал кишилер ооруп атат. А биз иммунитетти көтөрүшүбүз керек. Жанагындай селитра менен өстүрбөстөн ошого окшогон препараттар менен өстүрүшүбүз керек да бүгүнкү күндө. Конечно, эми баягы дыйкандарга толугу менен бул нерсенин баардыгын дыйкан өзү билбейт толугу менен. Ошон үчүн жанагы көпчүлүк убакта биз ушул жерлерде семинар өткөзүп аткан мезгилде ушул нерселердин баарын айтсаң, биз селитрадан башка жер семирткич жок экен деп ойлоп атпайбызбы дейт. Эми бизде ушундай пайда болуп калды. Жаңы муун өсүп келатат. Ошо жаңы муундар фосфор, калий дегендерди да билбей селитра жер семирткич берип атасыңар десек, берип атабыз. Эмне берип атасыңар десек, селитра беребиз, анан карбамид деген жер семирткич беребиз дейт да. Эми экөө бир эле жер семирткич негизи. Карбамид менен селитра, азоттук жер семирткичтер да. Мына ушундай билбестик болуп атат. Ошон үчүн биз дагы ушул маселени көтөрүп атабыз. Дайым эле ошо ар бир айыл өкмөтүндө бирден агроном болуп, ошо как технолог катары жеринде дыйкандарга сунуш берип, ошо дыйкандарды кандай иштеп атат, кандай кылып атат, ошолордун баарын тең туура багыт бериш керек да. Бул негизи биздин ушу негизги саясат болуш керек. Анан эң негизгиси бүгүнкү күндө ушу агрономдордун жерлеринде болбогондугунан мурда 6 карантин объект бар эле. Азыркы күндө 12 болуп кетти да. Американын ак көпөлөгү келди, Колорадо курту келди, андан сырткары коңузу, андан сырткары мына бактериялык күйүк деген оору келди. Мына ошолордун баардыгы тең алдын ала кайсы жерге келсе ошо агрономдор аныктаганда ошол жер локализовать этип же болбосо карантин жарыялап, ошол карантин жарыялагандан кийин ошол жерде очогу жок болуш керек эле да. Ошол очогун жок кылганда мынчалык деңгээлде кетпейт эле. Анын үстүндө бүгүнкү күндө ошо саясаттагы сырттан көп продукция алып келип атабыз. Ошол продукциялар дагы бизилде кайсыл жактан алып келип атат, эмне алып келип атат, кандай оору менен келип атат.
ушул жагы да бизде өтө коркунуч да бүгүнкү күндө. Мына ушулардын баардыгын тең кайра тескеп, мына операторлор дагы кайсы жерден, кайсы питомниктен алып келип атканы мамлекеттик деңгээлде көзөмөлгө алыныш керек болуп атат да. Мына уруктарды дагы биз ар кайсы жактан алып келип атабыз. Мына биз ички рынокты үрөн менен камсыз кыла албайбыз. Мына ошолордун баары сырттан келип атат да. Ошол сырттан келип аткандыгы үчүн бүгүнкү күндө оорулардын канча продукциясы, канча проценттигилери белгисиз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына карантин биздин эң негизгиси ушул чек арада жана ички карантиндик объекттер жок болуш үчүн ошол жерине барып текшерип, ошол таза гана жердеги продукцияларды алып келиш керек да негизи. Эми жана маселе көтөрүлүп калды, бул кандай иштетебиз, кандай жердин асылдуулугубузду көтөрөбүз дегенде. Дагы бир маселе бар, бул биз ушу калий, фосфор жерсемткичтерин мына органикалык 19-жылы бизде ушул органика боюнча мыйзам кабыл алынган, 20-жылы болду. Ушу органикалык айыл чарбасын жүргүзүү. Мына ошол мыйзамга жараша бизде гени модификацияланган үрөндөр жана продукциялар кирбеш керек биринчиден. Экинчиден ушул органикалык продукцияларды өндүрүш үчүн өзүнүн талаптары болот. Мына ушул өзүнүн талаптарына жооп бере тургандай талапты аткара турган болсок, агротехникалык, ошондо анан биздин продукция органикалык болот да. Бул үчүн кандай талаптар бар? Эң биринчиден жер сертификацияланат. Жерде химиялык зат жок. Ушул жер мисалы үчүн жол жээгинде жерлер органикага жарабайт. Анткени машина өтөт, ошо машинанын жана газдарынан чыккан жанагы коргошун чыгат, ошол сыяктуу оор металлдар чыккан үчүн ал трассага жакын жерлер органика болуп эсептелбейт. Уланып калышы мүмкүн. Уланып калышы мүмкүн. Ошон үчүн таза жанагындай алдында химиялык заттарды колдонбогон минералдык жерсемткичтерди дагы анын ичинен уруксаат берилгени бар, уруксаат берилбегендери бар да. Мына ушул талаптарды аткарыш керек да, эң негизгиси. Биз бүгүнкү күндө экспресс анализдерди жасай турган лабораториялар көп болуш керек да. Кандайча? Биз топурактын курамын билишибиз керек. Эң биринчиден. Мына жерди айдардан мурун топурактын анализин алышыбыз керек. Анализди конверт түрүндө алынат 5 жерден. Анан ошону бир образец кылып туруп, анан ошол образецти баягы үлгүнү анан немеге жөнөтөбүз. Бизде түштүктө бир лаборатория бар, Ош шаарында. Бул чүйдө болсо РПАС деп коебуз, республикалык агро химстанция бар. Ошол департамент жанагы айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоо жана химиялаштыруу карантин департаментинде Вайн Антоновкада Токтогул көчөсүндө бир лаборатория бар. Мына 3 лаборатория. Жакында ушу агрардык университетте бир лаборатория, топуракты изилдөө лабораториясы, алар иштеп баштады. Ошол менен 4 жерде бүгүнкү күндө топурактын анализин билип алууга болот да, ушул жерлерде иштеп атат. Бул топурактардын анализин алгандан кийин ушул жерде көрүнөт шоорлуу топурак, шоордо эмеспи, ушул гумусу канча пайыз, фосфор канча болуп атат, калий канча болуп атат, азот канча болуп атат, канчалык деңгээлде минералдык жерсемткичтерди деп, булар минералдык жерсемткичтерди эсептеп чыгарып атат да. Эми биз органика жагынан келе турган болуп калсак, анда биз жанагы гумин кислоталарын, торфогумин жерсемткичтерин же болбосо жанагы кыктарды компост жасап, ошо компосттор колдонуш керек да. Эми компосттун дагы өзү органика болуш үчүн өзүнүн талаптары бар. Ошол талаптарга жооп бериш керек да. Ошон үчүн жанагы органиканын эмне үчүн продукциясы кымбат болот деген мезгилде суроо туулуп калса айтат элем, ошол машакаты көбүрөөк болот да. Машакаты көбүрөөк болгон үчүн жанагындай иштер жүргүзгөнгө туура келет. Ошонун келип баасы
туура келип калып атат да. Бирок биздин негизи бул органикадан башка продукция биз только ушу органикалык продукция гана өндүрүшүбүз керек да. Андан башка бизде жол жок. Анткени бул улуттун коопсуздугу биринчиден. Мына Айыл чарба министрлигинин алдында азык түлүк коопсуздугу боюнча бөлүм бар. Мына ошол бөлүмдүн дагы эң биринчи максаты ушул органикалык же болбосо адамдын ден соолугуна зыян келтирбей турган продукцияны өндүрүү деген маселе биринчи турат да. Ошон үчүн министрликтин да саясаты ушул болуш керек да. Бүгүнкү күндө канча селитре керек деп айтпашыбыз керек. Бүгүнкү күндө органикалык жолуна канча органикалык жерсемтикич керек деген маселе келет да. Анан ар бир жерсемтикичтер бүгүнкү күндө көп эле жерсемтикичтер келип атат ар кайсы жактан. Ошолордун ичинде органиканын талаптарына жооп берген сертификат болуш керек буларда. Анан ошондо гана жана органикалык айыл чарбалар же болбосо бизде 11 органикалык айыл аймак бар, азыр 13 болуп калды. Ошолордун баардыгы тең ошо органикалык гана жерсемтикичтерди, био препараттарды гана колдонуш керек да. Бүгүнкү күндө айта алам, ушул биз эч кандай химиясыз эле өстүрсөк болот. Мына органикалык жерсемтикичтердин ичинде глауконит деген зат бар бизде. Ушул Жалал Абад областында. Ал жерде Кыргызстанга 100 жылга, 200 жылга жете турган жерсемтикичтер бар бизде. Бирок ошону алып иштете турган мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Биз ошону иштетишибиз керек. Ошол мүмкүнчүлүктүн баарын колдонушубуз керек дагы. Ошол жерде мамлекеттик деңгээлде дыйкандарды камсыз кылуу үчүн ушул иштерди жүргүзүшүбүз керек. Анын үстүндө институттардын дагы иштешине шарт түзүп беришибиз керек. Эми ушул мен айткан нерселердин баары бул өзү саясат да. Мамлекеттик саясат. Мамлекеттик саясат болгону мамлекет ушул иштерди жүргүзүүгө милдеттүү. Министрлик дагы өзүнө ушуларды аткарууга план коюш керек, ошонун үстүндө иштеш керек да. Мисалы эми жерди пайдаланууга келе турган болсок, жерди биз натыйжалуу эле пайдаланып жатабызбы же канчалык деңгээлде туура пайдаланып жатабыз деген дагы суроо жаралат да. Эми бүгүнкү күндө биз жерди пайдаланып атабыз. Ар ким өзүнүн аракетине жараша да. Бирөө жакшы пайдаланып атат, бирөө орточо пайдаланып атат, бирөө такыр эле таштап койгон. Бул жалпы мамлекетибиздин мындан ары өнүгүп кетүүсү үчүн биз биргелешкен, ирилешкен, ири айыл чарба кооперацияларын түзүшүбүз керек да. Бул эми ассоциациялардын ролун көтөрүш керек. Ошо ассоциациялар иштеш керек. Ошол ассоциациялар кластерлик багыттарда же болбосо ошо ар тармактын тармактуу багыттарда иштерди алып барыш керек да. Бүгүнкү күндө ошо өкмөт тарабынан бизге холдинг керек болуп турат да. Азыр башталып жаңадан башталып өткөн мезгилде. Холдинг эмне үчүн керек болуп атат? Анткени дыйкандар биригип алып дагы азыр жөнөкөй бир сарай да кура албайт. Мына логистикалык борборлор же болбосо баягы загат контора деген илгеркидей ошол сыяктуу бүгүнкү заманбап ошо логистикалык борборлор керек. Ал борборлор дагы изилденип чыгып, кайсы өрөөндө, кайсы аймакта кандай продукция өндүрүлөт, ошол продукцияга жараша жанагы логистикалык борборлор курулуш керек да. Биринчи ошол логистикалык борборлор болуп, ошо дыйкандар ассоциацияга биригип, ассоциация ошол логистикалык борбор менен биргеликте өздөрүнүн иштерин жүргүзүш керек да. Ал өндүргөндөн баштап кайра иштетүүгө чейин алып келишибиз керек да. Эгерде биз ушул нерсеге жетсек, эмнелер кандай мүмкүнчүлүктөр жаралат? Биз муну тездетсек, биринчиден ирилештиргенге алып келе алабыз. Продукциянын көлөмүн көбөйтө алабыз. Сырткы рынокко чыкканга толук мүмкүнчүлүгүбүз болот. Экспорттун көлөмү экспорттук көлөм болот. Биринчиден экспорттон мурун биз ички рынокты толтурганга мүмкүнчүлүк болот. Өзүбүз ошо логистикалык борборлордо
канчалык деңгээлде бизге азык зат керек болсо биз ошону сактай турган мүмкүнчүлүгүбүз болот. Баягы бир сезондон бир сезонго жеткире турган ушундай мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары биз жанагындай экологиялык таза продукция өндүрө турган болсок, биз өзүбүздү иммунитетибизди көтөрүп, азык затты туура пайдаланып, ден соолугубузду кийинки муундун ден соолугун түздөгөнгө жакшы болот да. Азыркы күндө көп эле бизде көйгөй оорулар, аутизм оорулары көбөйүп кеткен, нерв оорулары көбөйүп кеткен, аллергия оорулары көбөйүп кеткен, анан тукумсуздук оорулар келип калды. Жап-жаш балдар ошо тукумсуз болуп атат да. Мына ушул көйгөйлөрдүн баардыгын тең чечүүнүн жолдорунун бири ушу органика маселесине биз кайра кайрылышыбыз керек да. Гени модификацияланган продукцияны вообще тиги биз негизи республикага киргизгенге толук тыюу салыш керек. Ушул гендик негизи биз генди изилдөө маселесине дагы бул жаатта биз илимий иштерди жүргүзүшүбүз керек. Анткени бул оорулардын дагы алдын алышыбыз керек да. Демек ушул нерселердин мисалы калктын саламаттыгына терс таасирин тийгизип аткан жана башка сыяктуу экономикалык жактан да алып карай турган болсок, ошонун баарына айыл чарбадагы туура эмес жүрүп жаткан саясаттын негизинде болуп атат деген ойго кошулсак болобу? Мына биринчиден мына бизде жанагы ото чөптөргө каршы колдонуп аткан заттын негизин глифосат деген зат түзөт да. Бул глифосат болсо бизде фирма Monsanto фирмасы, ушул Syngenta, Bayer деген чоң компаниялар ушул ар кандай химикаттарды чыгарат да, Roundup деп. Мына ушулардын баардыгын тең Европа мамлекеттеринде 2022-23 жылдардан кийин колдонууга тыюу салынды. Эмне үчүн тыюу салынат? Анткени рак ооруларын жугузуп аткандыктан, жанагындай нерв ооруларына жугузуп аткандыктан ушул нерселердин баарын тең токтот да. Бир эле мисал келтирейин. Бизде Манас районунда ушул Төө бурчакка берип аткан химия эмени гербициддин нормасын бир аз көбүрөөк берип коюшкан. Көбүрөөк бергенден кийин ошол жерде Төө бурчактын сөңгүктөрүн малга берип, малдар отравление болгон убакыт болуп, жылкылар өлүп калып атат да, өлүп калганда болгон фактылар болгон. Мына ошон үчүн бизде ысык көлдө жана гаучо, таучо деген препараттарды колдонуп, аларды картошкаларын мал жеп алып, анда өлгөн ушул немелер болгон, учурлар болгон. Эми эң негизгиси бул эмнени айтып атат? Бул бүгүнкү күндө биз ушул чет мамлекеттерге тыюу салынган препараттарды колдонгонго биз дагы тыюу салышыбыз керек. Биз дублировать этишибиз керек бул нерселердин баардыгын. Өзүбүз изилдей албагандан кийин чет мамлекет изилдеп, алар тыюу салып аткан, биз эмне үчүн тыюу салбашыбыз керек? Экинчиден, мына B58 деген препараттар бар. Же болбосо диаметон деп коет, ушул негизги курамы. Мына ушул диаметон эми имидоклоприд деген бар. Жанагы ушул препараттарды негизи биз тыюу салыш керек да. Мен ойлоп атам, керек болсо буларга налог салыш керек. Налог салып токтотуш керек. Биз органикага өтүшүбүз керек, жана биопрепараттарга өтүш керек да. Мына ушул саясатты биз карманышыбыз керек да. Эми органика деген маселеде айтып атпаймынбы? Бүгүнкү күндө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар органикага өтө турган. Бул органикага өткөндө дагы биринчиден жер оңолот. Экинчиден элдин саламаттыгы оңолот. Эң бизге керектүү нерсе. Ана жанагы тукумсуздук деген орундагы төмөндөнүшүнө алып келебиз да. Эгерде биз туура тамак жесек, таза тамак жесек, биздин ден соолугубуз жакшы болсо, биз эмнеге тиги аптекаларды багыш керек? Эң негизгиси ушул саясат, ушул органика деген маселе керек болот да бүгүнкү күндө. Биз жердин асылдуулугун арттырууда мисалы колдонууга мүмкүнчүлүк бар дедиңиз да, бул Кыргызстанда таза өзүбүздүн жер семирткичтерибиз бар деп. Аны азыркы күндө деле мисалы эгерде өкмөттүк, мамлекеттик деңгээлде ишке киргизе турган болсо, дароо эле сырттан келген
жер семирткичтерди химиялык жаатта жер семирткичтердин булагын бууп аларга тыюу салып туруп өзүбүздү өзүбүз кажылап кеткен мүмкүнчүлүк барбы мисалы ушул убакыттан баштап? Эми бул тармакка өтүш үчүн дыйкандарды биз үйрөтүшүбүз керек. Дыйкандардын психологиясын туура жолго багытташыбыз керек да. Анткени ошо дыйкандардын көпчүлүгү эле мына органиканы көрсөтүп, ошо органикалык жер семирткичтерди бизде жанагы иштеп жүргөн убакта ошо органикалык жер семирткичтерди берип жакшы результат алып атышты. Аябай жакшы продукцияны дагы сапаттуу алып атты. Бирок кайра эле селитрага кетип калат да. Баягы көнүп калган деп. Анткени селитраны 2 жолу 3 жолу баягы нормасын аябай көп кылтырып берип коет болду. Жата беришет. А бул жерде иштеш керек. Эми биз ошо иштегенге мажбурлашыбыз керек. Эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул биз дагы сунушубузду даярдап атабыз. Ошо мурда Союздун убагында жанагындай нитраты көп болгон продукцияны талаада өсүп турган жеринде анализин жасап, анализден жанагындай нитраты көп болуп кетсе, ошо турган жеринде базарга чыгарбай айдатып салчу элек да. Бизге санэпидемстанция келчү эле. Агроном биз менен кошо кыдырып, анализдерди алып, анализден эгер нитрат көп болуп калса, ошо турган полени, баягы аянтты трактор киргизип туруп, ошол дискаларды кое берип туруп, ошо арбуздун баары сыртка чыкпай, турган жеринде айдап салчу. Бүгүн ушул метод керек болуп атат да. Анткени бүгүн ушул методду биз киргизишибиз керек. Эми бул сразу эле киргизгенде дагы дыйкандар өтө чуу көтөрөт. Ошон үчүн адегенде массалык каражат, айыл өкмөттөрү, министрликтин адистери алдын ала ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип, мыйзамга өзгөртүү киргизгенден кийин контролдук, административдик чаралардын баардыгын киргизип туруп, анан ушул маселени жанагындай биринчиден ошо субсидияда органикалык жер семирткичтерге субсидия берсе жакшы болот эле. Азыр эми мал чарбасында субсидия даярдалып атат. Андан сырткары ушул үрөндөргө субсидия берилип атат азыр. Мына эми ушул жер семирткичтерге бир кандайдыр бир деңгээлде жеңилдиктерди берип, сырттан келип аткан болсо дагы жеңилдиктерди берип, ошого мүмкүнчүлүк түзүп берсек, биз жанагы продукциянын сапатын да жакшы ылдамыраак көтөрөт элек. Анын үстүндө бул жер семирткичтер менен өскөн продукция биринчиден сапаты жагынан жакшы, экинчи жагынан органикалык болуп аткан үчүн биз кошумча кирешеден башка чыгаша таппайт элек да. Программабыз аягына келип баратат. Анан ошондой акыркы суроолордун бирин келип атат да. 1 гектардын мисалында жерде айдагандан баштап мисалы кандай айдалыш керек? Айдоо, себүү, аны кароо, сугаруу, жер семирткич берүү, жыйганга чейинки бир процесстин жол жобосун айтып берсеңиз. Эми эң биринчиден бул жерлерди баягы кыргызда бир жакшы сөз бар. Жерди күз айдабасаң 100 айда дейт да. Бул эмне үчүн мындайдан айтылган? Анткени биз жазгы мезгилде айдаган мезгилде ошол 30-40% нымдын баарын жоготуп алабыз дагы, анан топурактын баардыгы тең мындай катып калат да, камак болуп калат. Жазында айдаганда. Эгерде өз убагын кармай албай калсак, ошо бир жумалык ары бери жагы бир 10 күндүн ичинде айдай турган мезгил болот. Ошо топурак бышкан мезгилде дагы топурактан кадимкидей жыты чыгат. Мына ушул мезгилде айдаса, анда айдап калды. Анан жанагы күзгү мезгилде жер семирткичтерди, негизги жер семирткичтерди бериш керек. Ошо айдаардын алдында. Минералдык жер семирткич болобу, торфогуминдик жер семирткичтер болобу, биогумус болобу, ошолордун баардыгын тең жер айдаардын алдында негизги жер семирткичтерди 80%-ын топуракка бериш керек. Андан сырткары жаз айдап калсак дагы, жазда жанагындай жер семирткичтерди бергенди эч ким экинчи орунга жылдырбайт. Толук кандуу азотунда азот берилбейт. Фосфор, калий жер семирткичтерин бул негизги топуракка бериле турган жер семирткичтер. Ушуларды беришибиз керек. Андан кийин болсо биз айдап жаткан мезгилде мына малалайбыз. Андан сырткары малалаганда дагы
эгерде күз айдалган жер болсо аябай майда түшөт топурактын баардыгы. Эгерде биз жазында айдалган болсо ошо камак болуп түшүп калат да, ошонусу жаман. Эң негизгиси биз сепкен мезгилде ушул көбүнчө жүгөрү же болбосо эгиндерди сепкен мезгилде кичине убагынан кечигип кала турган болсок жазгы айдоодо өнбөй да калышы мүмкүн. Анткени төмөнкү катмарда жанагы ным кетип калат да. Ошон үчүн биз күзүндө айдаганды мындай өзүбүзгө шарт коюшубуз керек. Эгерде күзүндө айдай албасак, жазгы айдалганда дагы топуракта ным бар кезинде сепкенге аракет кылышыбыз керек. Эми көпчүлүк убактарда мындай болуп калат. Баягы биз айдагандан кийин өнбөй калат, өнбөй калганда күтүп отура берет. Бир аз күтүп отуруп чыкпай калса, анда биз жөөк жок сугара албайбыз дегенге карабай туруп, ошол эгинди сугарышыбыз керек. Биз сугаруу жолу менен жанагы эмелерди чыгарышыбыз керек, үрөндү үстүнө. Бул кара беде болобу, бул жүгөрү болобу, өсүмдүктүн түрүнө карабастан да. Мына көпчүлүк убактарда бизде эң эле кант кызылчасын иштеп жаткан мезгилдерде бизде эме болуп калат. Ушу кант кызылчасы ушу негизи айтат элем, ушу торфогумин жер семирткичтерин колдонгула деп. Биринчиден бул жерлер жумшак болот айдаганда, анан жанагындай камак болбойт да. Үрөндөр чыкпай калат үстүнө. Ошондо шаровка деген болот. Ушул методдорду колдонуш керек, бритваларды колдонуш керек. Эми бул биз айтып атпайбызбы, технология жагынан өтө эле артта калып калдык да. 30-40 жылга артка кетип калдык. Биз союз ыдырагандан кийин бул жаатта өнүм жок болуп калды. Мына илгери 1 гектар жерде, 20 гектар жерде 2 эле сугарса, бүгүнкү күндө 1 гектардан ары бир жанга тийген, ошол жерде бир 15-20 үй бүлө жүрөт да. Ошолордун баардыгын тең жанагындай ирилештирген кылып келишибиз керек да. Андан кийин баягы сугат убагында дагы бүгүнкү күндө көпчүлүк мына кара беделерде мурда курт мындай басчу маселе. Акыркы мезгилдерде бүт химиялык заттарды колдонуп атат да. Ошол химиялык заттарды колдонгондон кийин ушу жанагы торфогумин жер семирткичтерин чачып койсо, ошо химиялык заттарды нейтрализовать этип таштайт да. Ошону бүгүн эске алыш керек. Биринчиден стресстен чыгарат, экинчиден жанагы малдагы жанагы чөптөрдө же болбосо тоютта калган химиялык заттардын баарын нейтрализовать этип коет. Андан сырткары эми техника менен жыйнай турган нерселердин баарын техника менен жыйнашат. Комбайн болсо чабат. Эми ар бир өсүмдүктүн өзүнүн технологиясы бар да, ар бир өсүмдүктүн ошол өзүнө жараша сугат системаларын жана сугаруу режимдердин өзүнүн шарттары бар. Эми ар бир тема боюнча өзүнчө кетиш керек да. Баардык нерселердин баардык тең бирдей дегенден алысмын. Потому что мен айтып аткан жанагы агротехникалык эрежелерди колдонуу ушул ар бир дыйкан деле өздөрү билет. Бүгүнкү күндө ушу жалбырактан кошумча азык берүүнү да үйрөнүп калышты. Бирок дагы бир нерсени айта кетишим керек. Жалбырактан азыктандыруу органоминералдык жер семирткичтери. Бул негизги топурактын күрдүүлүгүн көтөрбөйт. Эгерде топурактын күчү күчтүү болсо, анда алар иштейт. Эгерде топуракта эч нерсе болсо, алар иштебейт. Мына ушундагы дыйкандар билип коюш керек да, эң негизгиси. Рахмат. Эфирибиз дагы аягына келип калды. Менимче мындай илимий көз караштын негизинде ошол эле мезгилде жалпак тил менен коомчулукка түшүнүктүү болгон бир кеп кеңештер айтылды деп ишенем. Атайын убакыт бөлүп келгениңиз үчүн рахмат. Буюрса мындан кийинки дагы эфирлерде насип кылып калса дагы жакшы бир программаларда чыгабыз деген үмүттөбүз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз жер иштетүү саясаты боюнча кеп козгодук. Студиябыздын коногу Асаналиев Турусбек мырза, Кыргыз Республикасынын айыл жана суу токой чарба министринин коомдук кеңешинин төрагасы болду. Аны мен Таалай Мамбетов алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.